атабыз. Мен Гүлзат Мамытбек, Кыргыздын жана планетанын деми кайрылып жатам. Мен ушул жака Оренбург жерине келдим. Бузулук деген айылына келдим. Мына кыргыз мигранттар ушул жерде жеге жатканын угуп, үйдө атканын угуп, мен чыдай албадым, мен келдим. Президент атабыз, сиз биздин элибиздин атасысыз. Ушунча бүгүн энелердин майрамы экен, энелердин атынан кайрылам. Мен өзүм 3 баланын энесимин. Кичинекей балдар мына көчөдө калып кетти талада. Мына кичинекейлер, моз кичинекей бала, бул келиндин баласы экен. Өзүнүн боюнда бар. Жаласы менен операцияга келген экен, мына азыр арылдап, суук палаткада жатат, бүт жагынан шамал урат. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргыздын жигиттери, ойгоңгулачы. Ушундай энелерибизди талада эле калтырып коебузбу? Мен үнүм Кудайга жете турган болду го. Кыргыздын чыга жигиттер, лидерлери бар го, колума эмне келет деп калчы. Казак бутондорго чыккылачы, депутат боорлорун чыккылачы, министр боорлорун чыккылачы, колуңана келген баарын жасагылачы. Бирөө дагы оорубайт экен, коронавирус болуп, бирөө дагы оорубайт экен. Эч кандай жугушту эчтекеси жок. Жөн эле Кыргызстанга кетсинчи. Үйлөрүнөн кууп чыгышты. Хозяиндер үйлөрүнөн кууп чыгышты. Акчалары жок, арендан төлөгөнгө. Продуктлар жок калып, айласы жок келиптир. Бирөөлөр бир жалган маалымат менен келип калыптыр. Бирөөлөр ушундай айлар жоктон келип калыптыр. Бирок ал экинчи суроо, азыр уже не важно. Азыр ушу элди алып чыгып кетели. Кыргыз көчөдө калган эмес, кыргыз кор болгон эмес, кыргызга боор күйөт, боор ачыйт, боор тартат. Ар бир кыргыздын жигитине кайрыларым, энелерге да кайрыларым. Ушул видеону тарат, кыргыздын энеси тарат, кыргыздын кызы тарат, кыргыздын кыздары мындай кор болбошу керек. Мен мынга чыдай албайм, Москвадан бери келдим мен. Бирөөңөр жоксуңар, депутаттардын бирөө жок, посольстводон бирөө жок. Каяктасыңар? Мен кеше келдим, жаман болуп атам, мен муктай албадым. Кантип жатам мен? Сен кантип жатасың кыргыз? Кантип жатасың? Карачы кыргыз. Бул мигрант кыргыз. Акча тапкан кыргыз. Камерадан кайрылгандан уялып атышат. Мага окшогон мындай көнгөн эмес камерага. Бирок ар бир кыргыздын кызына кайрылуу. Кыргыздын кызысыңбы? Курманжан даттасыңбы? Канекейсиңби? Ушул видеону таратканым. Ар бир кыргыздын жигитине, жүрөгүнө тийсин, намысы ойгонсун. Орустун элинде кыргыздын аялдары, кыргыздын балдары кор болуп жатат. Бул туура эмес, бул манастык эмес, манастын эли мындай эмес. Мен буга ишенем. Мен чын жүрөгүм менен кыргызга до конца ишенем. Кыргыздын жигиттери тургула, жөө бассаңар да бияка келип кызды алып кеткиле. Бөтөн жерде кор кылбай. Мен тажабайм, мен бул менен токтобойм. Күндө тартам видеону, күндө. Мен бүткүл планетаны топтоп туруп ушул жерге алып келип коем. Эгер кыргыз ойгон болсо, кыргыздын кыздары тургула. Мен силерге ишенем, ушул видеону таратып. Чоң рахмат. Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Меня зовут Гүлзат Мамытбек, я вдохновитель планеты из Кыргызстана. Сейчас я обращаюсь к вам от безысходности. Мои братья-мигранты, вот эти все женщины, находятся в Оренбургской области, в селе Бузулук. Они просто вынуждены были сюда приехать, потому что их из-за карантина выгнали на улицу. Кто-то приехал сюда из-за ложной информации, но это не важно. Важно то, чтобы мы в женский день, в праздник матерей, хотим обратиться к президенту Российской Федерации с просьбой. Я вас очень прошу от имени женщин, вот этих стоящих, уже сколько суток лежите здесь? Уже 2 месяца, кто-то 2 месяца, кто-то 2 недели, кто-то еще сколько. На вот этой земле лежали. Благодаря губернатору Оренбургской области палатки нам сделали. Я не смогла сидеть в Москве, я сама сюда приехала, чтобы всю планету поднять, чтобы вся планета помогла моему Кыргызу. Потому что мигранты делают Россию чище. Столько лет верой и правдой служили Российской Федерации. Сейчас мигрант, особенно Матерь Человеческая, нуждается в вашей поддержке. Нельзя, чтобы Матерь Человеческая лежала на этой земле, на голой земле под открытым небом. Но это просто нельзя допускать, понимаете? Уважаемые мужчины, русские души, русские, помогите нам добраться до нашего Кыргызстана.
потому что мы заслуживаем больше всего. Я лично хочу остаться в Москве, но вот я хочу обратиться от этих женщин, от имени этих женщин. Да? Вы правда, я правда говорю? Правда. 14 лет девочки хочет обратиться. Айтоя. Уважаемый президент Владимир Владимирович Путин, мне 14 лет, и я хочу обратно, так как тут холодно ночью. Я могу простыть, и это страшно для меня. Спасибо. Просто мои мигранты оказались в ловушке. В Россию приехали работать, а работу закрыли из-за карантина. Нету возможности платить за квартиру. Хозяева выгоняют, просто на улице оказывается. Сейчас очень нужна помощь. Мы вас просим, Владимир Владимирович, вы можете все, потому что вы Путин, вы понимаете это. Я надеюсь на ваше милосердие, надеюсь на вашу отзывчивость и надеюсь, что вы из этой ловушки вытащите наших женщин, наших матерей, которые в будущем будут еще человечеству служить и служить. Спасибо вам большое. Берекем кыргызым деп жатмамбек кыргыздардын артынан учуп конуп келип калды. Мен азыр Оренбургдун четиндеги Бузулук деген айылдамын. Мына кыргыз бир туугандарыма келип калдым. Аман эсен көздөрүн жылтыратып, аман эсен отуруштур. Азыр баарын тең алып кетебиз. Англис тилин берейин деп чоң үмүттөнүп келдим. Досторумду көтөрүп келдим. Азыр баарын тең сага көтөрүп дем берем. Бакыт Пайкен өткөн. Бакыт эки сөз айтып коңузчу. Эки сөз кайрылуу. Кайрылуу кыргыз элине бе? Ооба. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Кандайсыздар? Биз ушул жерде кыргыз жарандары Россия мамлекетинде иштеп жаткан өз элибизге, өз жерибизге жетпей, Оренбург шаарында Бузулук районунда ушул жерде кармалып турабыз да. Бу жерде жатканыбызда ушул жерде 12 күн болду бүгүн, 12-чү күн. 4 күн баарыбыз сызда жаттык. 4 күндөн кийин Оренбург шаарынан областтын губернатору келип ушул палаткаларды тигип берди. Кыргыз элине жардам кылып да. Биздин бийлик, биздин сөздөр бийликке жетпей жатат. Элчилигибиз иштебей жатат. Мен ошондо кичине нааразычылык айтып коеюн. Биздин Жекшенкулов мырзага элчилик эл үчүн эл иштеп атат болуш керек да. Менин оюмчачы ушул ал эмне үчүн шайланып келген да, ушул сөздөрдүн көйгөйүн ушул жерден чечейин деп шайланып келген да. Менин кичине күйгөнүм да, мейли келбей эле койсун бул жерге. Менде лидер балдарга баарына чыгып атат телефондар. Жок дегенде телефон менен кандай жатасыңар, биз биякта силердин тагдырыңарды чечип, чуркап атабыз деп койгон эле бизге жетиштүү болчу. Бактак ошонун сөзүн айтып кетейин. Мен Байке менен өзүм лично сүйлөштүм. 24 саат иштеп атышат, посольство өзү иштеп атат. Карантинге бүт посольстволор жабылган, бирок посольство биздин посольство, бир гана биздин посольство иштеп атат. Алар дагы аракетин кылып атышат, чачырып атышат, честно. Чын эле чачырып атышат. Ошол мен өкмөттүн адамы эмесмин, элдин адамы. Мен өкмөткө тартпайм, эчимге тартпайм. Мен негизи мирный адаммын да. Ошо орто жолдорундай түшүнбөстүк болбосун деп мен ошол жака келдим. Ошондуктан азыр ар бир кыргыз жаранына, ар бир кыргыздын жылдызына, ар бир кыргыздын бизнесменине, жана саясатчы адамдарына кайрыларым, урматтуу. Сен жардам беришиң керек. Ар бир кыргыздын колунан келет. Мен колуман эмне келет эле дебе. Колуңан келет, сен кыргызсың, сен барасың. Сен хотя бы сен бир звонок кылып койсоң дагы, бир дубаңды жөнөтсөң дагы бул да жардам болот. Отурган жериңде колуңан келген дубаңды жөнөт, колуңан келген жардамды жөнөт, мен колуман келген жардамды жөнөтүп атам. Ушул элди аман эсен алып чыгып кетели. Тем более Рамазандабыз, тем более оразадабыз. Аман эсен ушу элим ушул 700 киши Кыргызстанга барбасын, башка кыргыздарга кайрылуум, чыкпагыла бияка, чыкпагыла. Ар бир постпоследователь тосуп, милиция тосуп алат, аны кайтарып же камайт, же штрафлайт. Силерден суранабыз, бияка чыкпай тургула, аман эсен ушул элди алып чыгып кетели. Кыргызстанда дагы кырда оор. Баары тең жакшы болот, Кудай буйруса. Кудайга дуа кылып туралы, Сооронбай Шарипович, жана депутаттар, биз силерден суранабыз, Бузулукский райондо мына Оренбург областында жатабыз. Биз 15 марттан бери жатабыз. Азыр 16 май. Биздин силерге болгон суранычыбыз, бизге коридор ачып берсеңиздер, кол коюп коюңуздар, что ушул жерде кыргыз жарандары кетип калышсын. Биз өз машиналар менен кетебиз. Бул жерде калган элди батышынча алабыз. Батпаганына автобус коюп бериңиздер. Сураныч баарыбызды бир кылып алып чыгып кетиңиздер ушул жерден.
силерден болгон ушул эле суранычыбыз. Бизге силерден акча жардам кереги жок. Жана башка эч кандай жардам кереги жок. Болгону эле бизге кол коюп бериңиздер. Кыргыз жараны ушул Россиянын ичине чыгып кетсин деген кол коюп бериңиздер. Кыргызстанга баргандан кийин биз даярбыз. 14 күн дейсиздер, канча дейсиздер, обсервацияга жатып, болгон айткан шартыңарга баарына биз макулбуз. Мына бүткүлөлдөр, Вот мы сейчас находимся в Оренбургской области, в селе Бузулук. Вот местная администрация помогает очень сильно. Мои братья находятся сейчас вот в такой ситуации, да, в таком положении, и это неправильно. Я не согласна с этим. Я вообще не согласна. Уважаемая кыргызская сторона, уважаемая казахская сторона, уважаемая русская сторона, решите, пожалуйста, вопросы. Вот смотрите, я не согласна, чтобы мой народ вот так жил. Я не согласна. Честно, я буду делать все, что угодно, все, что в моих силах, чтобы отправить этих людей домой. Почему? Потому что они хотят домой. Их выгнали из домов в Москве, в России. И они сейчас едут домой. И назад дороги нет. Палаты вот так вот сделали, оренбургский губернатор палаты им поставил. И надо что-то делать. Надо что-то делать, братцы. Нет, так не пойдет. Надо что-то решать. Здесь холодно. Я здесь в машине сижу, замерзла, а там в палатах лежат женщины, беременные, 14 беременных здесь, 3 детей, 7 месяцев грудничок. Понимаете? Поэтому все, давайте, братцы, что-то решать. Что-то надо делать. Я приехала здесь, чтобы людям чуть-чуть дать позитива, чуть-чуть дать мотивации, но надо забирать их. Хорошо? Давайте будем что-то делать.